Ассаламу алейкум, урматтуу Адекс курулуш компаниясы YouTube каналын көрүүчүлөрү. Биз азыр кезекте объектке келип калдык. Бул 258 квадрат болгон инстаграмный үй деп айтсак жаңылган болбойбуз. Буну биз 2024-жылы $55,000 салып бергенбиз. Бул Караколдо жайгашкан өтө сонун дизайнерский ремонту менен үйүбүз туугандар. Бул жакта бүт баардык шарттары бар. Айыл жергесине өтө ыңгайлуу проект деп айтсам жаңылган болбойм. Бул жерде да бүт баардык 90% жумуштарын бүтүрүп бергенбиз. Биз фундаменттин нөлүн коюп, фундаменттин өзүнүн корейский опалубкалары менен ушундай гладко кылып, теп-тегиз кылып тургузуп, анын ичине засыпкасын толтуруп, засыпканын үстүнө пенополистирол бетон жылууланган шашка коюп, анын үстүнө наливной пол коюп, стенасын тургузуп, крышасын жаап, фасадный материалдардын могул суу аккычтарынан бери бүт баардык водосток, ветровой карниз көрүп турган жумуштардын бүт баардыгын биз Адекс курулуш компаниясы бүтүргөнбүз. Единственный кардар могу жерде бизде мындай лестничный площадка болчу. Бул жерди ушундай закрытый кылып туруп, кольцевой кылып колдонуп тургандар. Киргенде ушундай чакан прихожая бөлмө кылып, ичин кафелдеп сонун кылып жасап коюптур. Прихожая бөлмөдө киргенде, могу потолокто турган вагонкалардан бери бүт баардыгын биз орнотуп бергенбиз. Могу жака бронь эшиктерин коюп берген болуш керек. Бирок междуэтажный эшик, между комнатный эшиктерин болсо, кардар өзү сонун кылып ушинтип жайгаштырылыптыр. Бул дагы өтө сонун вариант деп айтсам болот. Киргенде ушундай кире беришинде өзүнүн гардеробныйлары бар. Шкафтардын бүт баардыгын могу жерде отуруп алып, бут кийимиңизди кийип, ушул сыяктуу ыңгайлуу шарттар түзүлгөн туугандар. Андан киргенден кийин эле ушундай сонун коридор лестницасы менен лестницаларындагы обшивкаларын өтө богатый кылып жасап коюптур туугандар. Бул жакта биринчи эле оң жактагы бөлмөсүнөн баштасак, бул биринчи кабатынын уктоочу бөлмөсү туугандар. Бүт парящий потолок кылып, подсветкалары менен шторалары дагы үйдүн сочетаниясын өтө сонун кылып жасап коюптур. Обойлору дагы прям сок болуп турат да. Бул жагы болсо биринчи кабатынын сан озул бөлмөсү. Бүт баардык шарттары менен подвесный унитаздары, душевой кабиналары, ушундай стеклянный перегородкалар менен коюлган, раковиналары, керамограниттерин дагы сонун кылып потологун начерной тартып коюптур. Бул жерде биздин жасаган жумуштар болсо, биз стенасын тургузуп, сыртына гипсокартон чаптап, бир слой шпаклевкасын тартып, полуна наливной пол коюп, междуэтажный перекрытиясын 2,5 га 60 болгон сип панелдер менен уруп бергенбиз. Андан кийинки жумуштарым болсо, ошол кардар экинчи слой шпаклевкасын тартып, шкурка кылып, ушундай кылып туруп, сонун болгон обойлор менен жасап коюптур. Потологун болсо биз ошол междуэтажный перекрытие сип панель бойдон калтырганбыз. Ушундай кылып туруп, парящий потолок кылып жасап коюптур. Бул жактар бүт баардык ТВ зоналары менен ушундай негизи уктоочу бөлмө болчу. Буну ушундай гостевой комната кылып жасап коюптур туугандар. Бүт бар шарттар менен электромонтаждарын дагы бүт баарын Адекс курулуш компаниясы жасап бергенбиз. Баардык кыргызга керек комната бул жердин ээси болсо жакында эле келин алып, кол узарып отурган убактысы экен. Ошого дагы деле коноктору үзүлө элек дейт туугандар. Бүт столдорун жасап, бул жагындагы потолокторун карасаңыз, могу подсветкаларын өтө сонун кылып, прям бири-бирине сочетать этчү люстраларын коюп жасап коюптур. Потолоктору дагы 3,20 экен, өтө эле бийик экен. Ошон үчүн ошол сумма дагы ошого жараша өзгөрөт. Мен сиздерге до конца көрүңүздөр, бүт баардыгын түшүндүргөнгө аракет кылайын. Лестничный площадканын асты болсо, лестницанын асты ушундай кылып туруп, атайын колдонгонго шкафтары менен өтө мындай ыңгайлуу чечим кылып коюптур. Бул жагы дагы өзүнчө зона хранилища кылып коюптур да. Кухнясына киргенде эле мынакей бүт кухонный гарнитурлары эч кандай маселеси жок эле. Ушундай кухонный гарнитурларды илебесеңиздер болот. Булардын дагы үчкү жасалгылоосуна өтө сонун сочетать этиптир. Анан кийин бул кухнянын эң эле сонун болуп турганы бул үйдүн эшиктин астына чыккан эркер экен да туугандар. Мынакей айнектерин, терезелерин карасаңыздар, 5 камералуу болгон пластиковый терезелер коюлган туугандар. Ден ночь экен, сыртынан антрацит көрүнөт, ичинен ак болгон сонун терезелер. Кухнялары дагы азыр бүт ногос 1-2 сааттан кийин конок келмек экен, ошого азыр даярдыктарды көрүп аткан убак экен. Азыр эми сиздерге экинчи кабатынын жайгашууларын көрсөтүп берейин. Экинчи кабатына чыгып баратканда ушундай чоң панорамный терезелери, бул панорамный терезелери дагы
5 камералуу пластиковый терезелер, бул ичинен ак болуп турат дагы, сыртынан антрацит болуп турат. Анан бул жерде дагы рекуператорлор орнотулган, ушул жерден абанын сырттан киргендерин регулировка кылсак болот. Бул естественный вентиляция аркылуу үйдөн сыртка, үйдүн ичинде эсик аба чыгып кетет дагы, бул жактан үйгө жаңы таза аба кирет. Аба айлануу системасы жакшы жүрөт. Аба айлануу системасы бул эң биринчиден ооруларды алдын алат. Мисалы, жана көпчүлүк үйлөрдө бурчтарыбыз плесен басып, терезелерибиз тердеп, ушул сыяктуу маселелер болуп калганын себеп ошонун основной себеби бул вентиляционный системанын жоктугу. Вентиляционный система орнотулган жерде уктасаңыз, уйкуңуз дагы жакшы канат. Биринчи эле лестницадан чыккандан кийин могу коридордон кирген биринчи бөлмөдөн баштай берели. Бул жагы спальный бөлмөсү, жанагы кухнянын үстүндөгү эркери бул жака дагы уланат экен. Өтө сонун пространство, бүт баардык шарттар менен, жана айтып кеткендей, бунун ичинен бүт баардык жумуштарын, именно космический ремонт отделкасын кардар кылган, калган жумуштарын биз бүтүрүп бергенбиз да. Электромонтаждарын жасап, вентиляционный системаларын жасап, сантехник системаларын жасап, гипсокартон тартып, шпаклевкасын тартып, апапакай кылып өткөзүп бергенбиз. Бул биринчи уктоочу бөлмөсү, бул эми экинчи уктоочу бөлмөсү. Баардык үйдүн бөлмөлөрүндө ушундай парящий потолоктор, скрытый трековый освещениялар орноштурулган. Бул жакта дагы бүт вентиляционный системалар каралган, туугандар. Ал эми ушул 2 кабаттуу болгон үйлөрдүн көпчүлүгү санузулун кичинекей кылып койчу эле. Бул үйдүн санузулунан вообще аянбаптыр, туугандар. Мынакей килтейген санузул бөлмөсү. Бул жерде билесең болот экен да. Мынакей раковиналары, подвесной унитаздары, бул жактарга азыр бүт сантехник системалар тартылган, канализация аварийный выходтарынан бери бүт бардыгын Алекс курулуш компаниясы жасап бергенбиз. Могу жерде илинип турган 100 литрой аристондорду дагы эч кандай маселеси жок. Биздин сип панелге иле берсеңиздер болот. Бул башка материалдарга салыштырмалуу бир топ эле бышык болот деп айтсам жаңылган болбойт. Бул дагы бир кезектеги уктоочу бөлмөсү, туугандар. Ушул кардар үчүн, ушул кардарды мээнети үчүн бир лайк басып өтүңүзчү бул видеого. Бул жагы болсо чакан гардеробный, же болбосо ушулду өзүңүзгө чакан рабочий зона, кабинет кылып да колдонсоңуз болот, туугандар. Бул дагы бир кезектеги уктоочу бөлмөсү. Бул жерде даже көшөгө чечиле экен. Жаңы келин алып, өтө башкача бир толкунданып уланып турган убагына биз туш болдук десем жаңылган болбойм. Бул үйдү биз 2024 жылы 4.814.000 сомго договор түзүп 90% деңгээл жумушун бүтүрүп бергенбиз. Бул 258 квадрат метр болгон үй, тууган. 2024 жылы. Азыр 2025 жылы баа башкача чыгышы мүмкүн. Ар бир чыккан материал, ар бир кеткен материалдардын баалары сиздердин итоговый суммаңыздарга түздөн-түз таасир этет. Мисалы, экөөбүз бир моментте эле бир үй баштасак, мен крышасын металлочерепица менен жапсам, сиз мягкий кровля менен жапсаңыз, уже сумма башка чыгат, туугандар. Ошон үчүн мисалы ушул үйдүн суммасын айттым, булардын үйү ушундай турат экен деп бир суммага токтолуп калыштын кереги жок. Ар бир нерсе өзүңүздөрдүн тандооңуздарга жараша болот. Мисалы ушул потолоктору 3.20 болуп турат да, сиз потологун 3 кылсаңыз, 2.5 кылсаңыз, сумма арзандай берет. Дагы бийик кылсаңыз, сумма кымбаттай берет деген сөз. Кээ бирөөлөр үчүн бул биз айтып аткан сумма арзан болушу мүмкүн, кээ бирөөлөргө кымбат болушу мүмкүн. Алекс курулуш компаниясы ар дайым кызматыңыздарга даяр. Кыялыңыз дагы үйдү салып бергенге биз ар дайым даярбыз.